2005 жыл биздин мамлекетибиз үчүн кубанычтын жана өкүнүчтүн жылы болду. 2005 жылы мамлекетте оор социалдык экономикалык саясий абал түзүлө баштады. Элдин бийликке болгон нараачылыгы күчөдү. Жакырчылык өстү. Укук коргоо органдарынын элге болгон өкүмдүгү күчөй баштады. Бийлик өзүнө жакпаган саясатчыларды, азыркыдай эле массалык маалымат каражаттарын, журналисттерди, граждандык коомдун өкүлдөрүн куугунтуктоосун аябагандай күчөттү. Ал убакта азыркы күндөгүдөй социалдык түйүндөрдүн саясатта биздин турмушубузда ролу аябагандай төмөн эле, жок эсе болчу. Бийлик Азаттык радиосун жапты. Шайлоолорго басым кылып, көрүнүктүү саясатчыларды шайлоого кое бербей, шайлооду фальсификация жолу менен өткөрүүгө аракет жасады. Ага наразы болгон саясатчылар, коомдогу активдүү жарандар биринчилерден болуп Кыргызстанда маанилүү көрүнүктүү саясий кыймыл түздүк. Көптөгөн жарандар биригип, саясатчылар биригип, биринчи жолу Жалал Абад областында чоң 20-30 миңге жакын адам катышкан улуттук курултай өткөрдүк. Анын жыйынтыгында 24 мартта 10 миңдеген адамдар Ак үйдүн алдына чогулуп, Кыргызстанда бийликке басымын башташты. Бийлик мындай басымды көтөрө албай, качууга, бийликтен баш тартууга мажбур болду. Бир күндүн ичинде мурда бийликтен куугунтук деп жүргөн саясатчылар бийликке келип, ал эми мурда аябагандай чоң саясатчыларга, коомго басым жасап аткан бийлик бечарага айланып калды. Эмне үчүн кубанычтын жылы болду? Себеби биринчилерден болуп Борбордук Азияда жана өзүбүздүн өлкөбүздө биз бийликке каршылык көрсөтө алдык. Эл көтөрүлдү. Саясатчылар баш көтөрүп, бийликке аябагандай чоң басым жасадык. Бул биз үчүн аябагандай кубанычтын жылы деп айтсак болот. Эмне үчүн өкүнүчтүн жылы болду? Анткени ошол кубаныч, ошол аракеттер, ошол биз жасаган коом менен бирге, саясатчылар менен бирге жасаган ишибиздин жыйынтыгы болгон жок. Анткени жана мен айткандай эле, жамандын кеткени жакшыны алып келе алган жок. Эскинин кеткени жаңын алып келе алган жок. Мамлекетте бийлик өзгөргөнү менен маанилүү саясий өзгөрүүлөр, экономикалык өзгөрүүлөр келбей калды.